Саламатсыздар, мекендештер. Аты жөнүм Жумашев Абдылдабек. Азыр коомчулукта мындай актуальный темага айланып, ар кандай талкуу жараткан жогорку кеңеште депутат болуп отурган Искендер Матраимов мандатын тапшырыш керекпи, жокпу деген нерсеге мен дагы жеке оюмду билдирип кетейин дедим. Интернет тармагында иниси жеткен ууру жемкор коррупционер экенин мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төлөп берип, адан тышкары мына азыркы учурда кылмыш иши козголуп, качып жүрсө, агасы кайсы бети менен депутат болуп отурат, мунун акыл эси ордундабы, мындай уят сыйыт деген нерсени түшүнбөйбү деген кайрылууларды өзүңүз деле көрүп жатсаңыз керек, Искендер байке. Кече сиздин шайлоочуларыңыз, колдоочуларыңыз чыгып, ал адамды биз шайлаганбыз, мандатты биз бергенбиз, биз кана кайра артка чакырып алганга укугубуз бар деп, алар дагы өз ой пикирлерин айтышты. Искендер байке, туура сизди эл шайлап, мандатты эл берди, бийлик берген жок. Бирок сизде мындай моралдык жоопкерчилик деген барбы же жокпу? Менин жеке оюмда сиздин моралдык укугуңуз, акыңыз жок депутат болуп отурганга. Сиз шайлоочуларыңызды, колдоочуларыңызды бетиңизге кармабай, мындай жеке чечим кабыл алыңыз.